Бүгүнкү жыйын шаардык кеңештин жыл ичиндеги эң маанилүү делгени. Анткени шаар башчысынын өткөн жылдагы маалыматы каралып, быйылкы жылдагы бюджет бекитилет. Сессиянын биринчи маселеси кала башчысынын маалыматына арналып, Айтмамат Кадырбаев шаар үчүн 2016 жылда аткарган иштерин бир четинен санап өттү. Кала башчысынын айтымында бардык тармак өнүгүү жолунда. Өнөр продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси 113,7 пайыз түзүп, бул көрсөткүч 3 миллиард 385 миллион сомдук продукция өндүрүлдү. 2015 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 408 миллион сомго көп өнөр жай өндүрүлдү. Экономика, инвестиция, билим берүү, маданият дегеле бардык тармакта мыкты жыйынтыктар. Жолдор оңдолуп, жаңы имараттар курулуп, шаар бийиктикке карай өнүгүп жатканын аймактын жетекчиси айтып өтөрү менен эл өкүлдөрүнөн суроолор чыкты. Алгач эле суроолор жолдордон башталып, оңдолуп, курулуп жаткан жолдордун сапатсыз болуп жаткандыгын айтышты. Көчөлөрдө асфальт болгону менен ушуга кудамашуу кылыла деп турган компаниялар ушул мамиле болот, бирок ал көчөнүн качествосы начар. Еще до конца түзүлөт. Анан бул суу маселеси боюнча. Азыр бизде 2 сааттан суу берип атат. Элдер кыйналып атышат. Боюн сугарыш керек, малы бар. Соколоктогу Ташкулов көчөсүндөгү жолдорго токтолуп кете турган болсок, ал этап менен бөлүнгөн сумма биринчи этабы 2016 жылда бүтүрүлдү, экинчи этабы быйыл Кудай буйруса толук ишке ашат. Шаарга алынып келинген 30 жаңы автобустардын тагдыры да куру калган жок. Шаардык кеңештин депутаты Акылбек Турдубай уулу бул боюнча өз оюн айтып, жаңы автобустардын бузулуп жатканы кандай деп таң калды. Карданын бул жакта жасалма жол менен жасап атат экенде, 2 кардан келди ошол жактан. Калган жагынан бузулган жагы бул жакта. Эми бул автобус 10 миллиондун тегерегинде келгенде, бул эми көп жылдап иштеш керек эле. Ал жерде эч кардан боюнча эч кандай маселе жок. Баары жеринде көргүлө. Ал эми коомдук транспорт башкармалыгы автобустардын абалы жакшы экенин айтты. Андыктан маалыматтын аныктыгын тактоо боюнча атайын комиссиялык топ түзүлмөй болду. Ошол учурда эл өкүлдөрүн калаанын сырткы карыздары да кызыктырды. Шаардын 1 жылдык бюджетине теңелип калган карыз кантип төлөнөт деп Гүлшаркан Култаева суроо салды. Бул ушул чет эл пассиялар, кредиттер 717 миллион 343 миллион 717 миллион 343 миң сом экен. Бул канча жылдан бери жолгон карыздар? Бул бүт баягы Ош шаарынын бюджети болуп атат. Бул бир жылда эмес, көптөгөн жылдарда төлөнө турган суммалар. Мына быйылкы жылдын ичинен где-то 20 миллиондан 40 миллион сомго чейин ошол жергиликтүү бюджеттин эсебинен сырткы карыздар төлөнөт. Бул бүгүн эле жараткан карыздар эмес, мурдадан бери келе жаткан карыздар бар ичинде. Мына жаңы алып аткан карыздар бар. Шаар мэринин маалыматынан соң калаанын 1 жылдык бюджетин кароого кезек келди. Дээрлик 1 айдан бери шаардык кеңеш депутаттары талкууга алган бюджет маселеси быйылкы жылга карата 800 миллион 34 миң каражаттын негизинде бекитилди. Буга кошумча өлкөнүн каржы министрлиги тарабынан 204 миллион сом каражат ар бир кварталга бөлүнүп берилмекчи. Гүлмайра Абрахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.